урматтуу подписчиктер, достор, мына Чоң Каза движениясы бүгүнкү күнү Сол Илецкийде, Оренбургда, Россияда жаткан биздин кыргыз жарандарга жардам берген аракетин кылып атабыз. Мына бүгүн биздин жигиттер менен ушундай мына автобустарды биз кабыл алдык. Ушу биз атайын МИДке келдик. Болду ушундай эле. МИДке келдик болду. МИДке келдик. Анан ушул МИДке келип туруп мына биз атайын көрсөтөлү деп келдик. Мына МИДтебиз. Ушуну мен пайдаланып туруп ушу Чыңгыз Айдарбековичке кайрылып кетет элек. Чыңгыз Айдарбекович ушу биздин могу жигиттерге, автобустарга жардам берсеңер, бизде андан тышкары 5 автобусубуз бар. 5 автобус бар. Алар Москвада турат. Бизге деген зеленый свет эметип берсеңер, мына биздин балдар полностью укомплектованный, разрешениеле зеленый свет берсеңер, ошол зеленый свет негизинде биз деген ошо биздин кыргыз жарандарын баардыгын эметет. Мына биздин балдар полностью момдо укомплектованный, даяр. Ошол жакка барганга полностью барып туруп, ошол жактан жигиттерибизди алып келгенге даяр толугу менен. Ошондуктан ушу улуу Рамазан айында бүткүл дүйнө жүзүндөгү биздин эле кыргыз мусулмандарыбыз ошол жакта абдан оор акыбалда баарыбыз көрүп атабыз. Ошо эптеп жөө келе атышат. Эптеп ошолорду алып келип алалы. Мына биз деген улуу урматтуу жаамат, жолдош Улукбек Кочкоров силерге обращение кылат элем. Жолдош министр иностранных дел силерге да кайрылат элем. Ушул эме менен биздин балдарга уруксат берсеңер, биздин балдар ошо барып алып келет элек. Силерден улуу урматтуу жаамат ошо орозо маалында ушу биздин балдарга болгону соляркасын куюп берсеңер, балдар өзүлөрүнүн эсебине барып келебиз деп атат. Келгенден кийин ошол эле обсервацияга жатып берели деп атат. Ал жагынан корккон жери жок. Анткени биздин ошол жакта Кыргызстандын жарандары абдан катуу акыбалда. Ал биздин кыргыздар, ал биздин жарандар. И биз ошол жарандарды алып келишибиз керек. Ошол жактан калтырбашыбыз керек биздин жарандарды. Ошон үчүн улуу урматтуу премьер-министр, улуу урматтуу министр иностранных дел биздин балдарга сүйлөшүп бериңиздер. Биздин балдар мына даяр барганга, бүгүн десеңер, балдар бүгүн түнү менен чыгып кетет. Границадан ачып берсеңер, биздин мына азыр биякта 3 автобусубуз турат. Россияда азыр биздин балдардын 5 автобусу турат. Ошолор деген мына барып бергенге даяр. Жигиттер, силер даярсыңарбы барып бергенге? Мына биздин балдар полностью упакованный, бүт полностью даяр. Биздин балдар барганга турабы, барып бересиңер турабы. Анан кийин келгенден кийин даже обсервация жатып бергениңерге эметесиңер. Эмне үчүн баргантасыңар? Өзүңөр айтып берле ошону. Менчик автобус тетакта кыргыз эли талаада калып жөө келе атат. Биздин майыбызды эле анан коридор алып берсеңер эле, ошо барып алып келип бергенге даярбыз да. Бизге майын эле анан коридор алып берсин Казакстан Республикасынан. Барып границадан тозуп алып ошол элдерибизди Кыргызстанга алып келип бергенге и обсервацияга жатканга даярбыз. Всё болду. Жандайдасың? Жок. Мына биздин балдар даяр болуп атат. Силер ошондо улуу урматтуу жаамат, силерден бирөөнү бергиле кишиңер болсо, биздин арабыздан, биздин достордун арасынан МИДтен бир киши болсо, правительстводон бир киши болсо, ушул автобустар даяр. Азыр биякта 5 автобусубуз турат. Дагы 5 автобусубуз Россияда турат ошол автобустар. Анан ошон үчүн мына ошон үчүн деген ошо барып келген даярбыз. Мына андан да тышкары биздин кызыбыз тоже волонтер, орусчасынан ошол кыз айтып кетсин. Добрый день, меня зовут Виктория Победа. Мы обращаемся к правительству Киргизской республики. Общественное движение Чоң Каза готово предоставить автобусы для того, чтобы забрать наших граждан из России. От правительства требуется заправка автобусов топливом. Наши ребята, они прошли подготовку по инфекционной безопасности, они понимают всю ответственность, которая на них ложится, они готовы лечь в обсервацию, они готовы пойти на риски. Наши граждане не должны страдать, наши граждане должны вернуться на родину. Поэтому мы обращаемся к правительству. Сейчас у нас готово 5 автобусов здесь, 5 автобусов в России. Пожалуйста, помогите нашим гражданам вернуться на родину.
Они остались в буквальном смысле в поле. Так быть не должно. Мына урматтуу кыргыз элим жаамат ушу чоң орозо маалында биз деген ушу өзүбүздүн кыргыз жарандарыбызды өзүбүздөн ойлобостон ушу кыргыз жарандарыбызды тияктан калтырбаш үчүн барып атабыз. Биздин ушу духовенствого да кайрылат элек, силер да ошону жардам берсеңер, ошо биздин кыргыз мусулмандарды эптеп алып келип алалы. Кор кылбайлы ошол жерде, кор кылып тетиги эмеге жаткызбайлы. Урсаат бериңиздер. Урсаат берсеңер, биз барып бергенге даярбыз. Алып келебиз. Кудайым буйрса мына 10 автобус барса, ар бир автобуста 50 орун. Ошондо 500 кишини алып келгенге биздин кудуретибиз жетет. Силердин жардамыңар менен, Аллах Тааламдын жардамы менен биздин баарыбыздын кудуретибиз жетет. Биз өзүбүздүн Кыргызстан жарандарын калтырбашыбыз керек. Жардам бериңиздер баарыбызга. Биз да силерге жардам бергендей бололу. Рахмат, жакшы калыңыздар.